2011 жылы мамлекеттик бюджеттин жалпы чыгымына 90 миллион 650 миллион сом каралган. Бирок бекитилген акчадан коротулуучу сумма көп көрсөткүчтү көрсөтүүдө. Жалпы чыгымдарды финансы министрлиги эсептеп чыгышы керек. Ал эми жетпеген акча каражатын грант болсо дагы табууга аракет кылалы деп билдирди өкмөт башчы. Бул маселе бар, бюджет тартыштыгы дагы бар. Бирок бул маселени чечпесек болбойт да. Что касается покрытия дефицита... Бюджеттин жетишсиздигин толуктоого сырткы инвесторлордон 29 миллион 21 миң сом каражат каралды. Ал эми өлкө ичиндеги бюджетти толуктоого 5 миллиард 999 миллион сом каралууда. Жыйында каралган кийинки маселе жаратылыш кырсыктары. Келтирилген маалыматтарга караганда табият кырсыгынан жабыр тарткандардын жалпы саны 10.186 үй бүлөгө жетиптир. Учурда суудан маселеси каралып жатат. Эмки жылдан тартып сууда берүү жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан катуу көзөмөлгө алынат. Болбосо каражат алып бирок үй салбай акчасын коротуп салган фактылар бар. Балким акча берүүнүн ордуна өкмөт үй салууга көмөктөшүшү мүмкүн. Курулуш материалдар жаатында. Бирок бул маселе толугу менен чечиле элек. Ушул күнгө узак мөөнөтү жеңилдетилген судалар жана төлөөсүз жардам менен 23.947 үй бүлө 1 миллиард 967 миллион 759 миң 700 сомго камсыз болушкан. Алганы менен үйлөрүн салбай атат. Мына директор, Көстөрөйдүн директору менен тактадык. Кээ бири 150 миң сомдон алгандар бар, бирок үй салынбай атат. 2010 жылдын июнь окуясы кыргыз эли үчүн оор кайгы. Коомчулуктун жүрөгүндөгү өчпөс так. Бул күндөрдө курман болгондор эч качан унутулбайт. Мындан өкмөт мүчөлөрү кеңешип 10 июнду эскерүү күнү деп жарыялоону туура көрүшкөн. Бул күнү ар түрдүү оюн-зоокторду өткөрүүгө тыюу салынат. Жалпыга маалымдоо каражаттары болсо биримдикти чагылдырган темаларга басым жасашы керек. Деги эле калк жапырт жарашуу жараянды колго алышыбыз абзел. Мындай токтомду эл өкүлдөрү дагы бир добуштан колдошту. Талайбек Липаев, Темирлан Бабаев, Күндөлүк.